Мисалы, шаардын кызын алып алсаңыз, айылыңа мен жашабайм деп чыгышы мүмкүн. Мен мындай жашоону көргөн эмесмин деп. Тескеринче айылдын кызы болсо, шаарыңа жашабайм деши мүмкүн. Ушундай экен да. Кээ бир кыздар болот экен. Түндүк муз океанына келсең, ошол жакка барып жашайт. Индиянын ысык чөлүнө келсең, ал жакка да барып жашайм. Кыскасы, каяка десең мен ошол жакка кетем. Мен чыгып сенден бөлүнбөшүм керек. Дей тургандай абалга келсе, анан кийин бала менен эмне кылыш керек экен? Үйлөндүрүш керек. Анан тийгичекти бар, сиз айткандай болот деп тиери менен бир-эки баланы төрөп коюп, болду биз армиялуу болдук. Мен айтканымды кылат деп аябым чыкыйып туруп алып, тополоң кылып турса, ата-энең менен жашай албайм. Ата-энең менен бөлөк жашайм. Эгер бөлөк балдары, караган балдар болсо мейли. Жок, жалгыз бала болгон балдар бар экен кээ бир үй-бүлөлөрдө. Эмне кылат? Мен ата-энең менен тура албайм деп кесе айтат. Анан бала да туруп алат ортодон. Же ата-энесин карай албайт, же аялын карай албайт. Ушундай нерселерде эмне кылыш керек? Этияттык менен эркек өзүнүн позициясын билдириш керек. Бул менин ата-энем. Эртең мен дагы ата-эне болом. Сен экөөбүз ата-эне болобуз, кайната кайнене болобуз, чоң ата чоң апа болобуз. Ошол кезде бизди карабай койсо, бул дагы жаман нерсе деп эмне кылыш керек? Чечкиндүү кадамдарга барыш керек.